Салам барыңыздарға, Тату ашқана каналына қош келіңіздер. Бүгін біздің менюда гречка палау. Анын кантип даярдалганы сіздерге да қызық болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач казанга 100 мл өсүмдүк майын куюп, ысытып алып, майда туралган этти салып, суусу бууланып чыкканга чейин кызарта кууруп алабыз. Менде эт алдын ала туздалган. Эгерде сиздерде туздалбаган эт болсо, кууруп жаткан учурда туздап алышыңыздар керек болот. Эми ага бир баш пиязды майдалап турап кошуп, 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. 2-3 дана таякча түрүндө туралган сабизди кошуп, дагы жакшылап кууруп алабыз. Сабизди да жакшылап кызарта кууруп алдык. Эми буга муздак суу куюп, кайнатып алабыз. Мен бул жол менен 800 мл суу куйдум жана 15-20 мүнөттөй кайнаттым. Канчалык көп кайнаса, гречка ошончолук даамдуу болот. Эми буга 450 грамм жуулган гречканы салып, аны менен чогуу эле бир дана майдаланган картошка жана бир баш сарымсакты майдалап турап кошуп алабыз. Аралаштырбай жөн гана тегиздеп жайып алабыз. Суусу болжол менен 1 сантиметрге жетпегендей көмүп туруш керек. Карап көрөбүз, суусу аз болсо бир аз куюп алабыз. Татымына жараша туз кошуп алабыз. Ошондой эле өзгөчө даам берүүчү бул зире жана гречканын даамын өзгөчө чыгарган бул 50 грамм каймак май кошуп койсоңуздар, гречка аябай даамдуу болуп бышат. Кайнап чыккан учурда тузун да текшерип алабыз. Ортоңку отто суусу толугу менен тартылганга чейин кайнатып алабыз. Суусу толугу менен тартылды. Эми гречканы ортого топтоп, капкагын жаап, 10-15 мүнөткө демдеп коебуз. Коюу тамактардын баары туздалган бадыраң менен аябай даамдуу болот. Бул бадыраңдын рецепти менин каналымда бар. Ссылкасын описаниеге жазып калтырам. Бул учурда гречкабыз да даяр болду. Эми аны жакшылап аралаштырып, тарелкага салып берсек болот. Ушуну менен видео аягына чыкты достор. Эгерде пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшкөндү унутпаңыз. Ошондой эле сунуштар, ой-пикирлер болсо, комментарийден күтөм. Каналга катталганда коңгуроо белгисин басканды да унутпаңыздар. Ошондо сиздерге билдирүү барып турат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.